Адистер Чехияда 6 миллион калк эмдөөдөн өткөнүнө карабай коронавирустун жаңы толкуну башталганын айтууда. Эң оор абал Прагада жана Карловарск аймагында түзүлдү. Бул аймакта дельта штаммы үстөмдүк кылууда. Чехиянын саламаттык сактоо министри Чехия пандемиянын жаңы толкунунун алдында тургандыгын жана вирус жугузгандардын саны бир нече жумадан бери көбөйүп, ал батыш өлкөлөрүнөн келип жатканын айтты. Германия болсо вирусту жеңгенин жарыялап, чектөөлөрдү алууга камынууда. Вакцина алгандарга коомдук иш-чараларга жана ресторандарга барууга уруксаат берилет. Эң башкысы алар жашыл паспорт деп аталган эмдөө жана ПЧР тест боюнча акыркы маалыматтарды көрсөтүүсү керек. Ал эми Францияда мындай паспорттарга каршылыктарын билдирип митингтерге чыгууда. Миңдеген адамдар вакцинаны алганын тастыктаган документти алгысы келбейт. Бирок бул документи жок барлар, ресторандар, музейлер жана стадиондорго кирүүгө болбойт. Данияда болсо 10 сентябрдан тарта жашыл паспорттардан жана бардык санитардык чектөөлөрдөн баш тартууда. Барлар жана ресторандар мурдагыдай эле кадимки жашоого кайтууну көздөп жатат. Даниялыктар эрежеге ылайык аэропорттордо жана учактарда бет кап кийиши керек. Бийлик мындай чечимге калктын 70% эмдөөдөн өткөндөн кийин келген. Грецияда калктын жарымынан көбү эмделди. Буга чейин эмдөөгө каршы болуп жаткандар дагы эмдөөдөн өтө баштады. Мен эч качан дарыгерге кайрылган эмесмин, бирок мен өзүм ооруканада 30 жыл иштедим. Эч качан эч кандай вируска каршы эмделген эмесмин. Бирок мен азыр неберелериме жана өзүмө жуктуруп албаш үчүн вакцина алып коюуну туура көрүп жатам деп түшүндүрдү жергиликтүү тургун. Бул арада Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперти Мария ван Керкхове дүйнө коронавирус менен ооругандардын эң жогорку чегинен өткөндүгүн, бирок ага карабастан калк бошоңдобой санитардык талаптарды аткарышы керектигин эскертүүдө. Эксперт коронавирус мурдагыдай эле күчтүү экенин белгилейт. Анын айтуусунда оорugandардын саны азайганы менен ар бир аптада 4,5 миллионго чейин адам ооруну жуктуруп, каза болгондор жумасына 68 миңдин тегерегинде болуп жатат.